Чактыш программасын улантабыз, урматтуу көрөрмандар. Келиңиз, сиз дагы биз менен бирге болуңуз, өзгөчө билдирүү каттарды узатам десеңиз, 0555 48 47 48 номерлери кызматта. Сизден келген билдирүүлөрдү өз дарегине жеткизүүгө даярбыз, кызматташууга даярбыз. Андан сырткары мүмкүн болсо келген конокторубузга жакшы бир өзүңүздүн суроо талабыңыз болсо, каалоо тилегиңиз болсо, анда WhatsApp номерлерибиз иштеп жаткан учур. Интернетиңиз бар болгон болсо, анда дароо жазыңыз, кабыл алабыз. Аты жөнүм Шарлотта Эшматова. Чактыш программасынын бүгүнкү коноктору менен өзгөчө сонун кылып программабызды улантуудабыз. Айгүл эжебиз жана ошондой эле Гүлүмкан эжелерибиз конокто. Мыкты актрисалары, маданиятына мыкты кызматкерлери, мыкты эмгектери сиңип келаткан эжекелерибиз менен жакшы маек болуп атат. Жакшымы маанаңыздар? Сонун. Алдыдагы баягы пландарыңыз тууралуу дагы сүйлөштүк. Алдыдагы жакшы бир буга чейинки басып өткөн жолуңуздар тууралуу сүйлөштүк. Эми алдыдагы убакытта сөзсүз түрдө пландарыңыздарды дагы сураганга аракет кылабыз. Эң башкысы маанай жакшы болуп турсун. Өзүмдүн да көрсө баягы сиздердин бир башкача мындай энергияңыздар бар окшойт да, жаныңыздарда отуруп алып эле мен да болушунча энергия топтоп атам. Болушунча баягы көп сүйлөйсүң, аябай эле көп алдым окшойт энергияны. Болушунча көрөрмандарыбызга жакшы бир маанай тартып алайлы деп сүйлөп аткан учурубуз. Энергияны жакшылап эфирден кеткенче тартып алсаңыздар, андан кийин 2-3 күнгө жете тургандай кылып барып турам энергия алыш үчүн. Болду. Анан деги эле баягы чыгармачылыктан тапкан жылдарыңыздар тууралуу кеп кылып калдык го. Деги эле ошончо убакыт аралыгында сиздер тажрыйба чындыгында көп топтодуңуздар да, анан деги эле дал ушул чыгармачылык чөйрөнүн артынан канча мамлекетке бардыңыздар, кайсыл өлкөлөргө бардыңыздар, деги эле ошол жактагы ийгиликтериңиздер тууралуу кеп кылсак. Мактанаарлык кылып эле айта бериңиздер болушунча. Мактанайык. Сен мактанып каягынан баштайлы? Театрга келгенден бери кайсы эмеге бардык? Кыргызстан ичинде эле жүрдүк, Кыргызстан ичинде эле, эми область, 7 область болсо, эми өзүбүз Баткен менен. Баткенди бүт гастролдо кыдырып, Жалал-Абадка бардык, Ош, Талас, Нарын бүт баарын кыдырып көрдүк. Чет мамлекеттерге болсо, Казакстандын Актобе деген жерге бардык. Ошо Чыңгыз Абметов атабыздын Жамиля чыгармасы менен бардык. Жана ошондой эле бизге чейин, биз жумушка киргенге чейин биздин кесиптештер айтып калат. Уфага барышкан экен. Ошол. Анан жанагындай бар го, Актобеде жок дегенче, ошол жактан барып эжебиз болуп кетпеди деген да суроо жаралып калат экен да. Жок. Чын эле жок. Биз барган эле койдук. Баткенден табабыз го деп. Баткенде эле бар, эң башкысы. Келиңиз. Мен негизи кийин турмуш шартыма байланыштуу жумуштан кеткем. Жумуштан кетип Москва шаарына эл катары эле мен да мигрант болуп Москва шаарына кеткем. Ал жакта баягы сахна по-любому неме тартат деген болот го. Мен баары эле Аян театрына кирип калдым. Биздин мигранттардан топтолгон ал жакта Айнаш Козбаева деген эжекебиз театр түзгөн, Аян деген. Ал жакта бүт бизге окшоп таланттуу инсандарды топтоп, башын бириктирип, биз өзүбүздүн кыргызыбыздын каада салтын, культурасын, спектакльдерин элге тартуулайбыз. Дайыма эле неме Кыргызстанга куса болгондор биз менен келип, көбүнчө маектешип, биздин спектакльге келип, ошондой болуп, жаңы жылда бизге чоң белек болуп, Кремльге чыгарып калышты. Ошо Москванын жүрөгүндө Кызыл Аянтча дагы Кремльдин сахнасына чыгып, Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан Чыңгыз Айтматовдун сүйүүсүн даңазалап биз спектакль койгонбуз. Кремльге чыгып спектакльге коюп, орус элине кандай сонун тартуулаганбыз. Ошондон кийин Мейерхольд деген театрдан мен иштеп жүрдүм. Негизи эле тажрыйба, көп нерсени көрүп, ошондо чоң сахнага чыгып, Россия 24ге дагы интервью берип, күндүзү мигрант болуп иштейсиң, кечинде театр менен экөөнү алып кетип атканда кызыктуу болушат экен да. Көптөгөн биздин таланттарды даңазалап, өзүнчө отдельный репортаж кылынган. Эми ошончо нерсени көрүп келгенден кийин, азыр эми Баткенге келип, мен өзүмдүн театрымда сыймыктанам да. Действительно сыймыктанып, ошол жактагы алган тажрыйбаны, өнөрүмдү келип буларга айтканга аракет кылам. Негизи адам баласы спектакльден спектакльге ар кайсы жерге барганда биз өзүбүзгө күнүмдүк ар кайсы спектакльден кийин өзүбүзгө башка нерсе алабыз.
бул азык эле болуп калган да биз үчүн. Ошондуктан кайсыл жакка жөнөтпөсүн биз мен деп сразу жөнөбүз да. Себеби бул биз үчүн действительно көп маанилүү нерсе да. Баягы чыгармачыл инсандар изденүүдө дагы жашап өтөт деп коюшат эмеспи? Ансыңарында изденип, издеген нерсебизди таппасак дагы болушунча тапканга аракет кылып эле жүрө беребиз го. Бирок ошол изденип аткан учурда эле биз элге бир нерсени бере алат экенбиз да. Эми биз деп эми өзүмдү кошуп алдым, дароо эле жана актриса кылабыз дебедиңиздер эле. Чындыгында ошондой нерсе экен. Болушунча баягы элим үчүн деп, элин көбүрөөк ойлоп, ошондой инсандардын катарында экен бул эжекелерибиз дагы. Бул сөздөрдөн байкасак дагы болот. Андыктан урматтуу көрөрмандар, келиңиз, сиз дагы биз менен жакыныраак болуп, чогуу отургандай, чогуу сүйлөшкөндөй, чогуу биргеликте отуралы. Чактыш программасы уланууда. Андыктан келиңиз, сыналгынын добушун көтөрүп алыңыз дейли. Сааттын жебеси 12 сааттын 40-мүнөтү. Алдыдагы убактыбызды биргеликте кызыктуу кылып өткөзөлү. Анан мындай нерсе сурагым келип атат. Деги эле Баткен элинин театрга болгон кызыгуусу кандай кабыл алат? Деги эле актер, актрисаларын көрүп атып, алар мен ошондой болом деген нерсе болуп атабы? Деги эле мисалы сиздердин жаныңызда отуруп, менде ошол нерсеге болгон баягы кызыгуу пайда болуп кетти да. Эми сиздерде канча бир адамдардын жанында жүрөсүздөр, ошондой уул кыздар да көп болуш керек. Театрга биз көрүүчүлөрдү канткенде тартабыз. Театрга биз көрүүчүлөрдү ошол мисалы бир өзүңө бир каармандын образы, бир роль берилгенде, ошону мисалы мен өзүмдү алайын, Жамиляны бергенде, Жамиляны ошону баштан аяк мен окуп чыгышым керек, кайра окушум, биринчи жөн эле окуйм, экинчи бир аз түшүнүп баштайм, кайра окуп отуруп, анан баягы образды мен читкалап баштайм. Бул кандай болгон жашоодо, кийин кандай болду? Ошентип читкалап отуруп, анан элдин алдына чыгабыз. Образды сонун бериш керек режиссердун жардамы менен. Задача да режиссердон жакшы туура так берилиш керек. Актрисанын ошол образды жаратканы да жардам болот да. Анан ошентип отуруп биз баягы көрүүчүнү тартып алабыз да. Мурдага караганда азыр Кудайга шүгүр десек болот, театрга көрүүчүлөр бара-бара кызыгып баштады да. Мурда аз эле баягы театр эми 2006 ачылган болсо, бара-бара эми кызыгып, эми көрүүчүлөр тартыла баштады деп айтсам болот да. Буга чейин биз гастролдоп Баткен облусун кыдырганбыз да. Анан Өрүк күлүн төккөндө деген чыгарма менен барганбыз. Гастролдоп жүрөбүз. Биз көбүнчөсү балдар менен иштешебиз. Мугалимдер да кирет да. Анан ошондо баягы мен монологум бар да, ойноп атсам эле бир эжеке аябай ыйлап атат да. Аны көргөн сайын мага баягы жардам болот, дух болот, ого бетер мен кызыгып, баягы учуп ойнойм да. Ошондой дагы жакшы жактары бар да. Негизи Москвада мен театрга келген элдердин маданиятына таң калдым да. Себеп дегенде бул негизги себеби эле, негизи ошол эл келгенде актерлордун сахнада ошунча чыгармачылыктап иштеп аткан сыйлагандыгы экен да. Жакшынакай кийинип алышып, келип, гүлдөрүн көтөрүп тынч отурат. Себеп дегенде биз кино менен айырмабыз эле, биз ар бир ролду өзүбүзгө сиңирип, ошол роль менен жашайбыз. Биз жандуу үн менен ошону аткарабыз. Кинодо дубль менен мындай кесип болбой калса болот. Сахнаны бизде театрда кечирбейт да. Сен не имеешь права. Ал жерде багында срыв кылганычы, бири-бирибиз менен тыгыз байланышта болобуз. Айырмасы ошол. Свет менен, музыка менен, эл менен ойнойбуз да. Анан эл тынч отуруп жакшынакай угат экен, сен ойногуң келет да. Сен ойноп атсаң сен менен жашайт экен. Анан эми Москва менен Баткенди салыштырган өтө эле туура эмес болот го, но негизи биз ошо Жамиляны ойноп атканыбызда ар бир актер жан дүйнөсүн берет да. Сахнада кандай болуп атканын сезбейсиңер да. Сахнада биз ушунчалык ушу элге түшүнүктүү, биз эл эмне болуп атканын китеп окугандай, кино көргөндөй болсун деп аракет кылып атабыз. Башталды. Сонун атмосфера болуп атат, биз сонун кылып аткарып атсак, ошондо студенттер келгенде, алдыңкы рядда отурган студент кыздар семечки бар го, семечканы чагып атышат жерге. Бул жерге чаккан ас келгенсип, баягынын шыкылдаганынан мен өзүмдүн ролумдан чыгып кетип атам да. Мен жиним кайнап ушунчалык сахнада ыйлагым келип кетти. Бул ошонун жанында отурган кайдыгерлик да. Сен жөн уят эмеспи? Жөнгүлө уккула, бул жакта элдер ушунча эмгек көрсөтүп атат деген нерсе жок болду да. Мен ошо бүткөнчө ошолорду
көңүлүм бурулуп кетти. Мен бүткөнчө ошого ушунчалык ошолордун биздин сыйлабаган, өзүнүн сыйлабаган, мен кайсыл жака келдим деп отчет бергенине кейидим. Мен ушунчалык капа болдум. Мен баягы жерде ролумду бүтүрүп түшүп, ошолордун бетине чапкым келди. Чындыгында. Ошого бизге театрга келгенде телефон кармап, оюн ойноп, же болбосо бири-биримди сүйлөп, сүрөткө тартып, же эки жака басып, ушундай кылганда эле мен таң калам да, булар эмне үчүн театрга келгенин билишпейбиз, кызыктуу эмеспи, бул нерсе мага керек эмеспи, кирбей эле коюш керек. Ошончо элдин зачем, ошончо эмнеге, эмне себептен ошончо элдин маанайын түшүрүп. Анан бүткөндө эле эптеп, деп кыйкырып койгон нерсе үчүн чыкпайбыз да биз сахнага. Но баштапкы биз ошол караганда азыр эми эл көнүп баштады. Гүл алып келип баштады, келгенден кийин тынч отуруп баштады. Но азыр деле бар бир аз, ошого маданияттан, мектептен, үйдөн башталат да. Үйдөн башталат. Бул үйдөн, бул башка бирөөнү сүйлөө, өзүн өзү сүйлөө, бул үй бүлөдөн, маданият, мектептен башталат да. Ошондуктан жаныңда отурган эжекең сени сыйлап, сен аткарып атсаң, сени суктануу менен карап отурса, окуучулар деп түздөнөт. Анан алар да келип алып, ошо мугалимдер же башка бирөөлөр мисалы үчүн жанындагысын кой, бул жак театр деп айтпаса, кайдыгерлик болсо, анда биз билбейм. Бирок маданиятка жакшы эле мындай жакшы эле келатабыз, жакшы эле спектакль эмне экенин, биз ал жакта эмне кылып жүргөнүбүздү жакшы эле элдер баалап баштады деп ойлойм. Болду, эми барганда мен театрга барганда телефонду өчүрөм, семечка чакпайм, жакшынакайыбыз болду. Ошондой кылыш керек. Эмне себеп дегенде биз үнүбүз менен жетпей калат да, эл ызылдап атса, сиз ушунчалык кызыгып угуп атсаңыз, жаныңда адамдар ызылдап атса, сиз менин эмне дегенин укпай каласыз. Мен чапмакмын. Ошентип отургандарды сиздин атыңыздан өзүм эле чаап коймокмун да. Ошондо эч ким чаппай коет. Айгүл жини келип атат, ушуну бир чаап койсоңбу деп бир чаап алмакмын. Канчалык тынч отурса, ошончолук бизге баягы ойногонубузга жакшы да. Эмнени айткыбыз келгени ошо. Тынч отуруңуздар, эң урматтуу көрөрмандар. Семичке чакпай калат. Курутуп алыңыздар, ошо ишиме отуруңуздар бүткөнчө. Эң жакшы. Анан деги эле дал ушул баягы өзү сүйлөшүп атканда эле келиңиздер. Бизге байкатпай тургандай бир ролду кымчытып кетсек кандай болот? Актрисалардын баягы ошончо жылдык тажрыйбасы менен бул нерсе кыйынчылык эмес. Бирок элди дагы анан аягында айтып коюңуздар, ошол жерде мен актрисалык өзүмдүн деңгээлимди көрсөттүм депчи. Анан урушуп салмай жок. Анан Шарлотта деп эле кыйкырып кетчү, жайыңыздар жак болсо керек. Албетте программабызды улантабыз. Урматтуу көрөрмандар, Чак туш программасын көрүп атасыздар. Мындай суроо бергим келип атат. Деги эле ошол маданият тармагына, актер актрисалар жаатына мамлекет тарабынан колдоо кандай болуп атат учурда? Сонун аябай сонун болду. Быйыл зарплатабыз көтөрүлүп, мурда 4,5 миң алчубуз да, эми 4,5 миң. Биз баягы маянанын аздыгына карабай, бул жерде мен эмнени айтайын деп атам. Театрга болгон биздин кызыгыбыз болгон үчүн биз маянанын аздыгына карабай иштеп келаттык. Бирок Кудайга шүгүр, эми баягы Кудайга үнүбүз жеткен экен да. Азыр президентибиз Садыр Кожоевичтин колдоосу менен маданият тармагына жакшы көңүл бурулуп, биздин маянабыз көтөрүлүп, ого бетер биздин баягы ишке, жумушка болгон кызыгыбыз ого бетер артып, ушунчалык азыр бизге жакшы болуп калды. Болду, айлык көтөрүлдү дегенде, колдоо кандай дегенде эле экөөңүздөрдүн тең башкача эмоциялар чыгып кетти. Айлык көтөргөнү жок, себеп дегенде 5 миңге, 2 миңге иштеп жүрмүз. Ошонун айынан биздин канчалаган таланттуу балдарыбыз, кыздарыбыз кетип калышкан. Чет жака. Анан азыр эми айлыгыбыз жакшы болуп калгандан кийин келип атышат. Кана эми келди бул масканы. Айлыгым көтөрүлүп келди. Анан жакшы да. Биздин ушунча бизде аябай көп таланттуулар, өтө көп. Ошолор айлык маянасы жакшы болгондон кийин өзүбүз да бул жакта баткенди даңазалап, өзүбүздүн элибизге маданият тартууласа жакшы эмеспи? Сөзсүз түрдө. Чындыгында анан деги эле дал ушул театрга кызыгуусу балдар көп деп калдыңыз. Театр кандай адамдарды кабыл алат? Кандай адамдар керек театрга? Деги эле мен керекминби дегенде эле айттым. Театр азыр негизи кандай адамдарга муктаж? Умуркай, наристе баладан баштап чоң ата, чоң энелерибизге чейин керек да. Основной эң негизги бул мектепте окуп аткан балдарга керек. Себеби алар өспүрүм курак. Маданият керек аларга. Театр, сахна керек да. Сахнаны кошуп кеттим, жок. Театр керек да. Өспүрүм куракка. Себеби алар өсүп атат.
жакшы жакты алып, ошо өздөрүнү ошо жакшы жак менен тарбиялаш керек. Негизи спектакль көргөн адамдын бүт кабыл алуусу же кандайдыр бир жан дүйнөсү өзгөрүп кеткени биринчи эле спектакльде байкалат экен. Менин бир досум бар эле, ал мындай спектакль ырчы деген нерсени мындай жеңил мындай башкача көрөт да, түшүнбөйт. Мен маданияттан эмес, мен деген башка жааттамын депчи. Өтө каттуу, коорс. Анан мен спектакль болот, кел деп билет берип кел отурмай, жок деп эч эле көндүрө албай койдум. Анан действительно биздин өтө жакшы спектакльбиз болуп калган да, заставлять этип алып келгем. Ал отурат, биринчи акт бүттү, мен занавестин артынан аны карап коем. Отуратпы же кетип калды депчи, ал болсо кызыгуу менен карап атат, анан жакшы кетпеди деп. Бүткөндөн кийин бизде өзүбүзчө обсуждение болот, ким кандай болду, кандай жакшы. Обсуждение болуп атканда карасам ал жок экен уже. Анан жакпы. Значит, мен аны жүрөгүнө жеткизе албадым деп ойлонуп калгам да. Эшикке чыксам, эле отурат. Баягы караса элдер гүл берип атпайбы? Эл баткенден гүл таппай калыптыр да. Бир жерден баягы домашний гүл болуп калса, домашний гүлдү көтөрүп алып чыркап келет да. Мына сага дейт да. Айтат, мен эми театрды сүйдүм. Мен эми билдим бул эмне экенин. Мага ушунчалык жакты деп, ушул дүйнөгө көзүмдү ачканың үчүн рахмат деп ошондой сөздү укканыбызда, значит биз ушунча убакыттан дагы ойногум келет, жүккө карабай, башка нерсеге карабай, сахнада бекер менет кылбаптырбыз. Ушундай каттуу корс адамдын жан дүйнөсүн жибиткенибиз. Жок дегенде ошол көрүүчүлөрдүн арасында 100 адам болду, 10 адам болду дейли. 10 адамдын ичинде дагы бир адам ушу кунткой угуп отурса, же ыйлап атса, биз ого турабыз, значит биз ошол адамдын, ошол көрүүчүнүн биз жүрөгүнө ушу образыбыз аркылуу, ролубуз аркылуу биз жүрөгүнө жеткире алыппыз деген бизде кичине бизге дагы мындай жардам болот. Түрткү болуп, өзгөчө дагы да кандай ролдорду. Негизи эле сиздер ушунча убакытка чейин кандай ролдорду көбүрөөк жараттыңыздар? Же болбосо жүрөгүңүздөргө кандай роль жакын? Деги эле баягы спектакль, театр, сахнанын өзү типаждары болот. Бул героиня болот. Анан кийин героиня второго плана деген болот. Мисалы үчүн бул жак героиня. Бул Джульеттанын бүт эле героиня. Мен чын эле бүт эле Джульетта болобу, бүт эле героиняны аткарат, себеп дегенде структурасы өзү ошого келет да. Анан мен мындай Золушкан, Джульеттага мен структурам туура келбейт да, чын мен может Баба Яга же мындай багындай. Эми типаж ушундай да. Типаж негизи ошого талап кылат. Ушундай болот. Анан биз любой режиссер келгенден кийин героиняга буналат, анан мындай кайсарлап жеңеси болсо мени алышы мүмкүн, типажга карап алат да негизи. Анан менин типажым ушундай эле жок, мен анан ушуну аткарып элем деген жаңылыштык. Өзү негизи любой эле спектакль, пьесанын типажы болот, структурасы болот. Ошого жараша ага биз уже капада болбойбуз да анан. Кайсар жеңе деп атпайсызбы? Деги жашоодо кандайсыз деп суроо бергим келип кетет. Мага эфирден сырткары урматтуу көрөрмандар көрсө, эки эжебиздин аябай назик, чындыгында шайыр, анан боорукерлик жактан көрдүм да эмнегедир. Сиздерче эле көрөгөч эмесмин, эми болушунча өзүмдүн тажрыйбама таянганда ошол нерсени көрдүм. Анан жашоодо деги кандай экен биздин айымдарыбыз деген суроо келет экен. Көз өзүбүз жөнүндө айтсак туура эмес болуп калат. Жок, мындай. Мен Гүлүмкан жөнүндө айтайын. Гүлүмкан негизи өтө назик. Өтө назик. Көңүлү да назик. Себеп дегенде мындай ушунчалык мындай бүт баарын өзүнө кабыл алат, тез кабыл алат. Жан дүйнөсү ушунчалык назик да. Боорукер, сен мисалы мен жок болуп калсам же чалып, мындай дайыма ден соолугуңду сурап, кабар алып, ушундай кыз да негизи жашоодо. Анан ушундай нерсенин аркасынан өтө көп турмуштук тажрыйбасы. Стержень деп коет, ушундай каттуу өзүнө жакшы бир алдына койгон план, ошого жеткен, уулду тарбиялап аткан, бир үй бүлөнү өзүнүн мойнунда алып келаткан ушундай кыйын кыздар болот. Ыйлак деп атпайсызбы? Айттым мен кече чалып эфирге келиңиз десем бара албайм деп эле ыйлап атыптыр. Жакшы эле ыйлайт экен да көрсөм. Жамгыр кече жааганда эле ошого деле музыканы коюп алып жамгырда погодага Драм театрдын терезесинде. Ошондой болушу мүмкүн. Айттым терезеге баягы жүрөктөрдү өзүнчө тартып алып берип ыйлап аткан. Сен мен өзүңдү чыгарып аткансың эфиргече барып бербейсизби? Анан жок, мен өзүм бара албайм дедим. Жок, мен Аку барат, Айгүл экөөбүз барабыз, Айгүл. Мен буга көбүнчө сөйүнөм да.
баягы бир тууган эжемдей, курбумдай, сиңдимдей, эми сиңди солом го десем. бир жаш кичинекей айтып өтүш керек болот. Жашыраак. Жок, буга мен сенем. Чындыгында өтө. Жок, кел айына эсептейли. Ошентип баштайбыз. Это шайыр. Туулган күнүм эртең деп коебуз. Жок, 8. Болду, анда эске алабыз. Аягы. Аракетчил, шайыр. Анан мен көбүнчө баягы өзү айтып атпайбы жанагы ыйлак депчи, ыйлап отурганда мени күлдүрүп баягы эме ситуациядан алып чыгып кетет да, лучше ошол жагын жакшы көрөм. Анан жумушка келбей калса сурасам, Айгүл каяктасың? О, эмне келбей атасың? Айгүл мен сени ойлойм да. Жок, негизи жоктогон адамың болуш керек да, туурабы? Сөзсүз түрдө баягы жоктой койсо көрсө эч кимге керек эмес кимде. Сен эрте, түштө, кечинде ойлойм, каяктасың да. Каякта жүрөсүң деп эле чалпымды чакырып алам. Анан эфирге экөөбүз барайлы деп анан бүгүн айтып калды, бул барып келели, барса барып келели деп. Чындыгында баягы эфирден же болбосо эфирден деп коем да, жашоодон, чыгармачылыктан тапкан жакыныбыз көрсө баягы көбүрөөк түрткү берет экен да бизгечи. Сен мындай болсоң, сага күзгү катарында да болуп берет экен да. Андыктан бул нерсе биздин дагы башыбыздан өтөбөй, биздин дагы жакын инсандарыбыз. Бир эле адам болот экен, чыгармачыл адамдар негизи эле аябай сырдуу келишет экен, аябай сырдуу келишет экен. Тем ошо сырды бөлүшөт окшойбуз. Кандай сыр болду экен? Чыгармачыл дегеним актер, актрисаларда өзгөчө бир баягы сезим жашайт экен деп уккам да эми бул, баягы бир башкача болот булар. Ушундай бир сезимтал болушат деп коет экен да. Бул анан адамдар менен сүйлөшкөнгө келгенде дагы аябай жагымдуу болот экен, аябай бир баягы уккулуктуу болот экен да. Бул нерсе сиздерде кайдан же болбосо сырын айтасыздарбы, бөлүшүп кетесиздерби? Эртең болду айтып атпаймынбы, мен дагы ошо сиздер сыяктуу болуп, шайыр болуп, ошол эле учурда элдерге дагы жакшы бир баягы уккулуктуу болуп, турсам кандай сонун, Бул жактан көрө албастык жок болсо эми айтасыздарбы? Экөөңүздөрдүн ортоңуздарга мындай болушунча кийлигишип атам да азыр. Жок, бизде ар бир келген режиссер бизди тарбиялайт. Биз сахнага чыккандан баштап, баскандан баштап сахна ыйык. Ошону сыйлап, сахнада тайсалдоо эле кечке чуркаса да болбойт, же күлүп өтсө болбойт. Сахнанын талабына жооп берели деп жүрүп, ошого эле байланып калат окшойбуз. Негизи жашоодо биз деле кадимкидей эле адамдардай жүрүп, күлүп, таарынып, ыйлап, кыйкырып, сөгүнүп коюшубуз мүмкүн. Бирок сахнага келгенде ал нерсе бизди кабыл албайт. Сахнада биз ал нерсеге ал нерсени допускать этпешибиз керек да. Ошондуктан ошол эле сен да сахнага чыкканыңда айтабыз, биз сен туура эмес чыктың, бизде арка менен турбайт элге, арты жагынан өтөт деп, мындайынан басат айтып коебуз сага. Болду, мен даярданып атам, ичимде баягы мен уже кирип кетти да дароо элечи, сиздер айтып аткандайчы. Көрсө ушундай болот экен деп, мен эле эмес, жалпы биздин сүйүктүү көрөрмандарыбыз дагы актриса болсом ушундай болот турбаймынбы? Ушул эжелерди татынакай сулуу болуп элдин алдында жүрөт турбаймынбы деп сиз дагы өзүнчө бир ойлонуп атсаңыз, анда драма театрга келе берсеңиз эшиктер ар дайым ачык экенин баса белгилеп айтып атат. Андыктан бул нерсени эске алып коюңуздар. WhatsApp аркылуу келген каттарды барактай турган болсок, биздин көрөрмандарыбыз жазыптыр. Соңку сандары 55-40 менен аяктаган абонент кутмандуу күнүңөр менен чактуш программасы ар дайымкыдай сонун шайыр кыздар ийгилик каалайбыз силерге бар болгула деп сонун билдирүүнү узаткан. Ушундай билдирүүлөрдөн аябай көп келген. Ошол эле учурда баягы азыр быйтыкча деген нерсе чыгып кетпедиби бизде? Баягы монтип коет же болбосо өп коет, көпчүлүгү көрсө биздин баягы жүзүбүздөн сүйүп койгон экен, чапылдатып. Рахматыбызды айталы. Убактын кетирип ошентип бизге жазып, бизди көрүп атканыңызды билдирип турсаңыз эле биз кантип кубанбай коебуз, кантип сиз үчүн кызмат кылбай коебуз, урматтуу көрөрман. Келиңиздер эмесе, баягы жогоруда айтып калбадымбы, роль сурандым эле го. Эми ал нерсени кантебиз? Бир роль сурангым келип атат, чын эле шаңдуураак эле кылып. Жанагы эме көз ойноп атпайсызбы? Данияр көз, Жамиля Сиздерди мен кетирбейсем, атайын актрисаларды чакырып, кантип роль аткарбай кетирбейдиң, Шарлотта деп СМС жазса аларга жооп беришим керек да. Дагы бир сөзүңүз каралчы. Дагы бир нерсеси бизде айтып берет да, силер образ жаратканда баягы көчөдөн дагы издегиле. Биз не только көчөдөн. Биз баягы столовойго барганда дагы алышыбыз мүмкүн образды, кандай ичип атат, чайды кандай ичип атат. Көчөгөйдө көргөндө бирөө эки адам сүйлөшүп атса, кантип сүйлөшүп атат. Образды биз ар жерден издейбиз да. Ошонун сарында эми азыр сиздерге Жамиля повестинен үзүндү аткарып берейин. Эң сонун, жакшы болот. Данияр,
сен катуу тарындың ба? Катуу тарындың бия. Бирок менде күнөө жок. Күнөө жок. Кыска эле. Жаныланын Даниярга баягы сүйүүсүн арнап аткан кечиндеги монологу да. Болду, биздин Даниярлар көрө турпуш керек. Эмесе биз программабызды уланталы дагы сиздердин алдыдагы пландарыңыздар тууралуу сурайлы дагы, жыйынтыктайлы. Келиңиздер. Кандай пландар бар болду экен актрисалар? Пландарыбыз көп. Балким шакирт тарбиялайын, шакирттерди чыгарайын деген өзүңүздөрдүн жеке планыңыздар бар. Кудай буйрса, алдыбызда негизи биздин Баткен эли үчүн эми мындан ары дайыма жакшы нерселер болсун. Дайыма ушинтип биз тайсалап эле күлүп эле каткырып эле ушул эле нерсеге жеткизсин негизи. Талашканыңар эле спектакльге барган болсун. Заманыбыз тынч болсун да негизи. Ошондуктан азыр эми Баткендик катары биз план койгонубуз эле ошо Баткенибиз аман болсун. Тынч болсун. Баткен тынч болсо, ыр шан шөкөт болот, калганы болот деген. Ошондуктан биздин планыбыз ошо элдин азыркы болгон ситуациядагы элдин маанайын көтөрөлүү. Мына мисалы үчүн 2-ноябрь маданият кызматкерлеринин күнү болот. Аларды чын жүрөгүм менен өзүмдүн атымдан Гүлүмкан болуп куттуктайбыз. Негизи дайыма эле маданиятка болгон сүйүү, маданиятка болгон сый, урмат көбөйө берсин. Андан сырткары биз маданият кызматкерлери өзүбүздүн жүрүм турум, өзүбүздүн айткыбыз келген ыр, обон, би спектакль аркылуу элдин маанайын көтөрүп, элдин руханий байлыгын көтөрөлү деген миссиябызды аткарып жүрө берели. Эч качан таланттар тайманбайт, таланттар өсүп, өнүп, биздин Баткенибиз өзү негизи талантка бай негизи. Баткенибиздин таланттары өркүндөп, гүлү гүлдөп, Баткенибиздин маанайы ачык болсун. Ошондуктан эң эле пландаганыбыз Баткен элибиздин тынч болсун. Баткен элибиздин маанайы өчпөсүн. Баткен эли эле эмес, азыр өзүңүздөр көрүп аткандай дүйнө жүзүндө ушундай эме зычоолар болоң болуп атпайбы? Дүйнө жүзүндө тынчтык болсо экен, Кыргызстаныбызда өзгөчө ушу Баткенибизде кайра-кайра эле ушундай согуш болуп атат. Согуш болбосо экен, эң негизгиси тынчтык болсо экен. Тынчтык болсо эле калганы болот да. Анан дагы түз эфирден пайдаланып айтып кетейин, президентибизге дагы бир жолу рахматыбыз чексиз. Майыналарыбыз көтөрүлүп, бизге жакшы болуп калды. Айдын аягы майына алдыңыздар болду, эми жууп бербесеңиздер болбойт окшойт да, болушунча ыраазычылык рахматты айткандан кийин жууп беребиз. Анан WhatsApp аркылуу келген каттарда минтет да бирөөсү. Бул жерде Гүлүмкан эжени ырдатыңыздарчы, Гүлүмкан эжеке мырдагандай ээрип кетемин да деп 13:02 менен аяктаган абонентибиз билдирүү катты узаткан. Жана ошондой эле кийинки каттагы мындай дейт. Саламатсыздарбы дейт, кандайсыздар? Көрүп турганыбызга кубанычтабыз, актрисаларыбыз бар болуңуздар, элибиз кандай убакытты болбосун, сиздер менен сыймыктанып эле жүрө берели, Баткендин гүлдөй болгон ай, гүлдөй болгон айымдары деп роза гүлдөрү менен рахмат, чоң рахмат. Кандай сонун? Гүлдөр деп мен айтпай койду же, сиздер деле айтып койгонун караңыздарчы. Биз Баткендин кыздары бүт баары эле гүл болсо керек. Туура. Сиз кошуп койдуңуз окшойт. Бул жагынан Акыл мырзага бир аз таарынычым бар деп койбойдумбу? Жок, негизи ошо чыгармачыл адамдарга ошо жылуу эле сөз. Жылуу сөз. Бүт кыйынчылыктар унутулуп, бир штук гүл берип койсо дагы. Да, биз сахнага чыкканда операторлорго айта калалы, гүл ала келет. Эң сонун караңыздарчы. Келиңиз, эми Гүлүмкан эже ырдап беребизби? Эми кыскача болсо дагы, 4 саат биздин көрөрмандарыбыздын суранышын, кыялын орундаталы. Эфирден сырткарда сиздин ырдаганыңыз тугуп калып мага аябай жакты. Айгүл эже колдоп туралы. Азыр эми дуэт трио болуп кете берели да. Коштоосунда болгондо дагы жакшы болмок. Эми жандуу үн менен бир куплет ырдап берейин, Сахра Талипова эжебиздин жана сүйүүнүн күчү керемет деген ырдап берейин. Ай, сүйүүнү ойготот турбайбы? Сүйүү менен жашайбыз да. Кандай сонун менен жашайбыз. Артыңдан барсам бакчага, артылып колум башкага эй, жалынып сүйлөп жатыпсың, жактырбай сени жатса даң о, сүйүүнүн эй күчү керемет, олдо
жаунтат экен эй башкага эй ой башкагаң ой эй башкага сүйгөн башка бирөө экен эгерде эки адамдын жүрөгүндө бир жүрөк жашап, эгерде сезимдери чындап болсо, анда таза махабаты түбөлүк сакталат деп коюшат эмес, урматтуу көрөрмандар. Андыктан чындыгында ырларда, жан дүйнөбүздө сүйүү жашай берсин, чындыгында келиңиздер эмесе. Бүгүн бизде кыйын актрисаларыбыз Айгүл эжекебиз жана фамилиябыз мен айтпа дегениңизден фамилияңыздарды айтпай атам, караңыздар. Отчествоңузду айтам деп жок дедим, биз эже деп айтып бербесиң отчествоң дедим. Болду, эже кылып алып атпайм эфирден эле. Келиңиздер, кыйын актрисаларыбыздан эркин микрофон болсун. Жалпы Баткен элине, Кыргыз элине болгон жакшы каалоо тилектериңиздерди балдай чачыратып айтып алсаңыздар болот. Мүмкүнчүлүк берип атам. Сиз баштаңыз эми. Айгүл Азбекти мен баштап кетпесем эле болду эми, келиңиз. негизи мен жана эле айтып кеткендей, негизи мен Баткен элиме, мен Баткенди өтө сүйөм. Мен чет жакка билгенде ушуну жанымдай жөн терим менен сезип билдим. Мен ушунчалык баалап, ушунчалык жакшы көрөт экенмин. Мен Баткеним мен үчүн эң кымбат. Ошондуктан мен Баткен элиме, Баткен элимдин пейилинен ушунчалык сыймыктанам. Баткен элиме тынчтык болсун, анын ичинде сиздердин жамаатыңыздарга, маданият кызматкерлерине, мына бери бизди ушунчалык көкүрөгү менен тосуп турган, бизге көзүбүзгө көрүнбөгөн милиция кызматкерлеринин майрамы турат. Ошолорго бүт баарына ден соолук, заманыбыз тынч болсун. Дайыма ушинтип шаң шөкөттөн, күлкүнүн ушундай мезгил болуп атканда бири-бирибизге жылуу сөзүбүздү аябайлы, дайыма эле жакшы нерсени айтканга аракет кылайлы. Жаман нерсе менен эч жака жетпейбиз. Ошондуктан сынды азыраак кылайлы дагы, жакшы маана менен күлүп жайнап, бири-бирибизге болгон сүйүүбүз көбөйүп, күчөп, дайыма тынчтык болсун. Биз болсо, мен өзүмдүн жеке атымдан ден соолукта бололу баарыбыз. Азыр эми грипп башталды. Ошондуктан ковидтагы бир жагынан жоголуп кетти. Ошо жоголгону рас болсун. Дайыма жакшылыктар болсун. Анан айтып атпайсызбы? Көрсө, бул эжебиз Баткенди аябай катуу сүйөт экен. Негизи Баткенди ушундай сүйгөнүбүздөн улам ушул жактын дагы маданиятына салымыбызды кошолу. Ушул жакта өнүгөсүк экен деп жакшы ниетибиз бар го. Болгону ушул ниеттерибизди, каалообузду урматтуу көрөрман, сиз эле бир кол чабыңыз менен, жакшы сөзүңүз менен ээритип бизди асманга чыгарып коебуз. Андыктан бул нерсени эске алып коебуз деп айткым келди. Келиңиз Күрүмкан эже. Сизге эми кошумчалап коелук эми. Кыргызстаныбыз тынч болсун, анын ичинде Баткенибиз тынч болсун, жана ошондой эле чек арада кызмат кылып аткан ар облусттан келген чек ара кызматкерлерине дагы ден соолук каалаймын. Чек ара деп жүздөбүз чек арадан окшойт. Билип алдым. Сен ушу психолог болуп кетесиң. Болду анда. Эми алар дагы ушул Кыргызстаныбызды, Баткенибизди, чек араны коргойлу деп өзүнүн үй бүлөсүнү, ата-эне бир туугандарыны, балдарын калтырып келип ушул жакта кызмат кылып атат. Аман эсен алар дагы өздөрүнүн үй бүлөсүнө барышсын демекчимин. Эң негизгиси тынчтык болсун. Жана ошондой эле милиция кызматкерлерин дагы эртеңки 1 ноябрь алар дагы майрам менен. Ушу жүздөбүз милиция, Сиз эле билип аласыңар да дейм. Жок, негизи 1 ноябрь милиция кызматкерлери, 2 ноябрь маданият кызматкерлери, 3 ноябрь биз сыймыктанган агайыбыз Мамажан Козубаевдин Бишкекте болуп өтөт, концерти болот. Ал жакшы ийгиликтер болсун, жакшы өтсүн агай. Биз сыймыктанабыз, биз ушунчалык биздин арабызда биз менен кошулуп чай ичип жүрөт. Менмин деген ушунчалык алтын үндүү агайыбыз. Аны менен сыймыктанып атабыз. Негизи андан кийин 8 ноябрь менин туулган күнүм. Болду да. 8 карап, анда 8 ноябрь өзү жакшылыктарга бай экен. 8 ноябрь анда сиздин үйүңүздү карай жол алат окшойбуз Баткен мейде. Сен туулган күнү. Дал келесиң. Кайра келесиң. Баткен мейде, Баткен бүт жамаатына Аленурдун үйүнө бара бергиле. Болду анда 8 ноябрь болот экен десе эле кеттик анда. Анан сиздерге дагы рахмат. Чын ыраазычылык билдиребиз. Директоруңуздар Жан Бердишевке дагы ишине ийгилик, сиздердин жамаатыңыздарга да ийгилик. Биз ар дайым ушинтип түз эфирге, чак түш программасына ушинтип чакырып жүрө бериңиз. Шарлотта, сизге да ийгилик, үй-бүлөңүзгө амандык. Жалпы сиздердин кесиптештериңизге дагы ийгилик каалайбыз. Болду, рахмат. Эфир жактыбы?
Негизи Баткен медиада, негизи Баткен ТВда мыкты инсандар, таланттуу, сөзгө чечен, ушундай балык болгон негизи балдар, кыздар иштейт. Биз ошого көзүбүз күйүп, кечке эле театрга алгыбыз келет. Болду, мен акырын чыгып кете берет окшойт. Караңыздарчы, кандай Кайра келгибиз келип атат эми ушундай сулуу балдар, ушундай сулуу кыздар чыкырып келе биз келебиз. Болду, биздин операторубуз мырзабыз биякта куюлуп эле өзүнчө бир башкача сезимдер байкап атасыздар да. Кандай сонун, жакшы сөздөр ар дайым жакын инсандарыбыздан угуп жүрө берели. Урматтуу көрөрмандар, Чактуш программасынын бүгүнкү чыгарылышын көрдүңүздөр. Келиңиздер, сиздер дагы биз менен ар дайым бирге болууга бел байласаңыздар, анда белиңиздерден катуу бубалы дагы дал ушул 1 саатты эң сонун деңгээлде кылып өткөзгөнгө аракет кылалы. Эмесе бүгүн бизде Айгүл Бусурманкулова жана ошондой эле Гүлимкан Садирова эжекелерибиз, актриса эжекелерибиз конокто болду. Рахматыбызды айталы, көздөгөн жериңиздерге аман эсен жетип алыңыздар. Аты жөнүм Шарлотта Эшматова, Чактуш программасын жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча жолугушуу үчүн убактылуу коштошоюн.